өлілер даңқталмайын, тірілер мақталбайды деген ақылмандардың сөзі бар емес пе? Ошоның сыңарындай апаз жөнінде қаншалық айтып десек дағы арзый тұрған, татый тұрған инсан еле. Менің айтайын дегенім, мен көп айтқанды қайталабай, бір ғана екеуіздің жашоодогу мамилебизди айткым келип турат. Мына менин жанымда турган дарак бул апаз экөөбүз атайын ырымдап тиккен дарактардын бирөөсү болчу. Ал табиятты, жаратылышты өзгөчө баалап сүйгөн инсан эле. Бир мисалды айтайын деп турам. Союздун мезгилинде Жалал Абад курортунда эс алып калдым. Анан bir bölmödө bir жашы 70-тен ашып калган аксакал менен шерек болуп жашап калдым. Анан ошол мезгилде апаздын жанагы Ала тоо деген чыгармасы жаңыдан Ала тоону жаңыртып Кыргыз радиосунун таңкы берүүсүндө ошону менен баштала турган мезгил болчу. Анан кечкисин баягы Узелде өчүрбөстөн жаткан экенбиз. Бирок деле музыка жаңырып кетти, Ала тоо деп. Анан тура калып карасам, аксакал намаз окуп жатыптыр. Анан аксакалга тоскоолдук кылбасын деп радионун кулагын бурап өчүрүп койсом, аксакал намазды окуп жатып, көздүн кыры менен кеп жаңсап калды. Анан акырын көтөрүп койдум. Дагы міндет. Анан чоңураак кылып бурап койдум. Аксакал апаздын ырыны угуп жатып, ошону менен намазынын аягына чыкты да. Анан саздага башын коюп, бата тилеп тургандан кийин, балам, сен бул ырчыны тааныйсыңбы дейт. Таанымак түгүл, мен муну менен бирге иштеп, эри шаркак болуп, бирге жүрөбүз десем, ой балам, сен ушул жигитти көргөнсүңбү? Ушуну сен тааныйсыңбы деп, ушунчалык суктануу менен, арзуу менен апаз жөнүндө өзүнүн жакшы пикирин билгизди да. Ошонун улам улгайган адамдар апаздын өнөрүнө баа берип, ошону бир арзуу менен укканын көрүп, менин дагы апаз менен бирге иштеп, бирге жүргөнүмө өзүнчө сыймыктанып калдым да.